Hey, what's up everyone? Welcome back to another class, and in this video we're going to continue with present perfect, and we're going to talk about question sentences. So, саламатсыздарбы? Бул видеодо биз present perfect темасын улантабыз, бирок question sentences, суроо сүйлөмдөр жөнүндө сөз кылабыз. Okay? So, let's begin. Бул жерде деле ошол эле perfect in formulası иштейт. So it's the same formula. We put have, and then we put pronouns, and then past participle. So биринчи have'ды коёбуз, анан кийин ата точту коёбуз, анан кийин past participle'ды коёбуз, то есть этичти коёбуз. He, she, it'те дагы ошондой эле has'ды коёбуз биринчи, анан кийин ошол немени ата точту же кыймыл аракетти жасаган нерсени, да, же кишини, адамды. Анан past participle. Мисал үчүн, have you tried our new burger? Мисал үчүн, we're in the restaurant. We're in a burger place, да. Биз мисал үчүн бир бургер саткан же бургер жасаган ресторандабыз. Анан бизге официантка келип сурап атат, have you tried our new burger? Да. Биздин жаңы бургерибизди жеп көрдүңөр беле? You should try. It's got horse meat. Жеп көрүшүңөр керек. Анда жылкынын эти бар. Okay. So, have you sent the report for May? Boss is really looking forward to it. Майдын отчетун жөнөттүңбү? Босс аябай күтүп атат. Аябай күтүп атат. То есть, have you sent the report for May? Send-дин үчүнчүсү sent болот. Try бул татып көрүү, жеп көрүү. Анын өткөн чагы, то есть past participle tried болот. Себеби бул туура эч. So, дагы, John seems a bit too happy today. Has he won $1 million? John чото бүгүн бактылуу, $1 million утуп алдыбы? Деген эми has he won $1 million деген бул ушундай идиом сыяктуу да, мисал үчүн. $1 million утуп алдыңбы деп биз айтабыз го, в буквальном смысле эмес, бирок ушундай бир өтмө мааниде да. By the way, there is an expression. Айтмакчы бир неме бар, бир ушундай идиом бар, фраза. You look like $1 million дегенчи. Ты выглядишь на $1 million. То есть сен $1 million турасың да, мисал үчүн мындай азыркы турушуң. То есть бүгүн аябай сонун кийинип келипсиң деген ойду берет да, ушундай мааниде. You look like $1 million. So, John seems a bit too happy today. Has he won $1 million? John бүгүн бактылууга $1 million утуп алдыбы? Да? Won. Wind'ин past participle won болот. I was worried about Sally. Has she been with you all this time? Мен Sally жөнүндө аябай кыжалат болдум эле. Ал сен менен беле ушул убакта. Ушунча убакыт сен менен жүрдү беле. Has she been with you all the time? Be бул болуу да, анын past participle been да. Be, was, were, been. Okay. Now, sometimes we want to ask questions with the word ever. Кээ бир учурларда биз present perfect'te ушул ever менен суроо беребиз да. Ал суроо мисал үчүн ever деген негизи качан болсо дагы, когда-либо, да? Мисал үчүн have you ever talked to a president? Ты когда-нибудь общался с президентом? Ты когда-нибудь разговаривал с президентом, да? Сен президент менен сүйлөшкөнсүңбү? Качан болсо дагы. Ever деген качан болсо дагы, да? Же болсо have you ever done bungee jumping? Да? Сен bungee jumping бул жанагы бир жардын жардынбы же бир сайдын үстүнөнбү? Жанагы мындай ичини жип менен секирүүдү bungee jumping дейт да. Bungee jumping кылып көргөнсүңбү? Качан болсо дагы да? Ever. Качан болсо дагы өмүрүңдө деген биз ушинтип сурайбыз го. Ты в жизни пробовал деп бир нерсени сурайбыз го, ошого окшош да, мисал үчүн. Have you ever done bungee jumping? So,
And okay, this is it.